кызыктырып жаткан, күттүрүп жаткан финалга да кезек келип отурат. Андан эсе келгиле финалга өткөн командаларды жарыяламакчыбыз. 203-чү Анфиде өткөн румда Чокморов жана ошондой эле Сурап эле чыгабыз командалары финалга өттү. Жана ошондой эле 202-чи Анфиде кешигип жолукканда жана Чики-Брики командалары финалга өттү. Final bu 202'de bolot. Final 202'de bolot. Жана ошондой эле резолюцияны WhatsApp'тагы группага жиберебиз. Кызыл кет токтоп калат 30 мүнөттөйчү. Бак кетти, өчтү. Жана ошондой эле конструктивдүү речин айтуу үчүн трибунага өкмөт башчысын чакырмакчыбыз. Саламатсыздарбы, бардыгыңыздарга. Мен биринчи өкмөт башчысы Алай болсоңуз, бул палата КАБИ практикасын ишке ашырыш керек, киргизиш керек деп эсептейбиз. Бир аз ачкы сөз бере кете турган болсок, бул негизинен окуучу 11-класты бүткөндөн кийин дароо эле университетке тапшырбай бир жыл эс алып, кыдырып, жашоонун кандай экенин көрүп, чоңдордун жашоосуна аралашып, андан кийин окууну же болбосо башка бир жакты кандай этүүнү чечүүсү. Эми өзүбүздүн палатага келе турган болсок, биз аны эмне себептен ишке киргизиш керек деп ойлойбуз. Себеп дегенде бул жерде мындай нерсе бар. Окуучу 11-класты окуп жатканда ал окууну бүткөндөн кийин орто тапшырат, ортонун баллы чыгат жана ортонун баллы чыккандан кийин ал балына жараша университеттерди тандайт. Ал эми бул жерде деген 11-класты жаңы бүтүп жаткан окуучу үчүн убакыт аябагандай аз болуп калып атат. 1 ай, 1,5 айдык убакытта ал өзүнүн кайсы кесипке жөндөмдүү экени жана ошол окууну 4 жыл бою окуп аягында ал окуу менен окат кылып кете алабы, аны чече албай калып атат. Бул негизги проблема болуп жатат. Ошол себептен бул нерсени 1 жылга узартышыбыз керек. Негизи бул окууну бүткөндөн кийин 1 жылга узартуу деген демилге 20-жылында Улуу Британияда көтөрүлүп чыккан экен. Алардын эң негизги максаты жашоону үйрөнүү. Себеп дегенде жашоону үйрөнүү деп айтып жатканда эле ал жерде окуучу 11-класска чейин окуду жана андан кийинки студенттик жашоо бул ата-энесинен бөлүнүп жашоо жана өзүнүн кесибин тандап, туруктуу кесипти окуп, ошол менен катар ал чоңдордун жашоосуна аттанып жатат. Бул жерде деген окуучу 11-класты бүткөндөн кийин өзүнүн кесибин туура тандай албаса, бул жерде проблемалар жаралат. Кандай проблемалар дегенде, ал окуучу өзүнүн тандаган окуусуна же болбосо университетин жактырбаса, ал жерде деген окууга болгон анын аракети, максаты жакшы болбой калат десек болот. Мунун арты эмнеге алып келет? Ал окуучу эптеп болсо дагы окууну окуп бүтөт. Окууну окуп бүткөндөн кийин ал өзүнүн профессиясы боюнча иштөөнү каалабайт. Жана аны менен катар буга биз практикада да көрүп жүрөбүз. Көп адамдардан сураганда өзүнүн каалоосу менен тапшырган эмес, же баллы жетпей калган, же адамдар ушинтип айтпасын, окууга өрүкпөй калыптыр дебесин деп эле кандайдыр бир окууга тапшырып алган жана анын артында ал өзүнүн профессиясы боюнча иштегенден ал рахат албайт, ошондуктан ал диплому керексиз болуп калган. Жана ошону менен катар өзүнүн окууга тапшырып, ага кызыкпай, окуусун жарым жолдон таштап койгондор да бар. Алар деген көпчүлүк учурда миграция болуп, башка мамлекеттерге да иштегени кетип калып жатышат. Бул жерде деген жок. Просто
киргизиш керек дегенде ал жерде деген бардык абитуриенттер үчүн милдеттүү дебейбиз, бирок бардыгына сунуш кылабыз. Аны милдеттүү катары дагы алып карасак болот. Себеп дегенде бул өкмөт мамлекет катары бул нерсени ишке ашырып атат жана милдеттүү түрдө ишке ашырышы керек. Себеп дегенде ал мамлекет аны милдеттүү түрдө ишке ашыруу менен ал эмнеге жетип жатат? Мамлекетте деген жаштар өзүнүн туруктуу кесибин аныктаган жана чоңдордун жашоосун жашап көргөн жана ал окууну ошол окууну до конца окуй алабы же ал окуу анын ага туура келеби ошону тактап алат. 1 жыл убакыт бергенде деген ал жерде деген ал адам балким бир университетке окугусу келет, анын контрагы кымбат болуп калышы мүмкүн. 1 жыл аралыгында ал контрагын төлөөгө да мүмкүнчүлүк алат жана ал 11-класста деген бардык окуучулар ортого мыкты деңгээлде даярданат деп айта албайбыз. Себеп дегенде өзүбүз билгендей 11-класста көптөгөн иш-чаралар болот, ошо менен бала алаксып калышы мүмкүн жана орто сынактарына да даярдана албай калышы мүмкүн. Ошол себептен ал ортодогу 1 жылдык убакытта ортого да даярданып, кайсы бир университетке тапшыра турган болсо, ага контракт керек болсо, ал контрактты дагы тапканга мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошол себептен биз бул нерсени киргизилиш керек деп ойлойбуз жана апай сиз айтышы мүмкүн 1 жыл макул киргиздиңер, бирок 11-классты бүткөндөн кийин эркек балдар үчүн армия деген нерсе бар да, аны эмне кыласыңар деши мүмкүн. Туура, эгерде бул системаны киргизе турган болсок, анда ошол армияга кетүү деген нерсени дагы бир аз убактын узартыш керек, же болбосо кандайдыр бир нерселерин иштеп чыгыш керек. Себеп дегенде 1 жыл убакытта окуучу убакыт берип университетке тапшырбастан, бирок ал убакытты армияга кетүү үчүн бөлсө, бул жерде ал окуучуда эч кандай өнүгүү же жашоого болгон көз караш өзгөрбөй калышы мүмкүн. Жашоого болгон көз карашты өзгөртүү үчүн ата-энесинен алыстап жана башка чөйрөлөргө аралашып көрүп, ошону менен катар ал өзүнүн позициясын аныктаган болот. Жалпы жонунан айтканда биз бул нерсени киргизиш керек дейбиз. Жана Рахмат билдиребиз. Өкмөт башчысын төгүндөп өзүнүн линиясын тургузуу үчүн оппозиция башчысы чакырылмакчы. Сиздин карамагыңызда 6 минута бар. Алгачкы жана акыркы минуталарыңыз корголгон. Алгачкы сөзүңүздөн убактыңыз башталмакчы. Жомарт Самастов палатасы аудитория менен катнашчыларым жана каршылаштар. Бул жерде биринчиден ачкы сөз кылганда тагыраак киргизип кетейин да, бул жак башында ката айтылды, кийин оңдоп кетти, милдеттендирилет депчи. Ошол нерсени так айтып кетели. Бүгүнкү күндө ар бир абитуриент 11-ди бүткөндөн кийин өзү каалайбы, каалабайбы милдеттүү түрдө 1 жыл ичи мындай окуудан университетте мындай бошотуш керек, башкача окуу менен университеттин ортосунда бир боштук болуш керек деп атат да. Эми ушул нерсенин үстүндө ойнойбуз. Бул канчалык деңгээлде пайдалуу же пайдасыз деген нерсе. Эми булар эң алгачкы эле булар айтып атышат да, бүгүнкү күндө алар ОРТнын балына жараша окууга тапшырышат, анан туура кесип тандаганда кыйналышат, башка негизи эле булар жана программанын бир нерсе, короче, ошол программаны мынтип айтып атышат да, бүгүнкү күндө ал бизге эмне үчүн керек болот? 1 жыл ичинде мен бүгүнкү күндө ким экенимди аныкташым үчүн же кайсы окууга тапшырышым керек, ошол нерселерди билишим үчүн, чет элге саякаттап келишим үчүн, бир жерге барып иштешим үчүн бүгүнкү күндө мага мамлекет 1 жыл убакыт бериш керек деген нерсени айтып атышат да. Эми карап көрөлү. Бүгүнкү күндө бул эмне үчүн туура эмес. Биринчиден тандоону чектеп атабыз, башкача айтканда каалоону. Бүгүн булар айтып аткан нерсе, итак, бул программасыз деле бүгүнкү күндө биз ал адамдарга тандоо берип атабыз да. Бүгүн эч ким алардын тандоосун чектебей эле. Сен бүгүнкү күндө 11 бүттүп сөзсүздүктө окууга тапшырышың керек деп айтпай элебиз биз бүгүнкү күндөчү. Демек, булар айтып аткан программага эч кандай муктаждык жок деген нерсени айтып атабыз. Экинчи нерсе, каалоонун чектелүүсү. Бул кандай каалоонун чектелүүсү? Абитуриенттердин бардыгы эле бүгүнкү күндө булар айтып аткандай өздөрүнүн максатын билбеген, кайсы окууга тапшырганды билбеген студенттер, окуу
окуучулар эмес да. Мисалы үчүн 11-ди бүткөндө максатын так коюп алган, так аныктап алган студенттер да эле бар. Убактысын 1 жыл убактысын жөн эле кетиргизи келбеген студенттер бар. Ошол эле учурда барып туруп өзү каалаган кайсы окууга тапшырышын анык билген студенттер бар. Биз ошол студенттердин каалоосун чектеп койгон атабыз. Бүгүнкү күндө биз кандайдыр бир ошол өздөрүнүн максатын так билбеген студенттердин мындай студенттерге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз деп атып, бул жактагы максаты так болгон студенттердин каалоосун чектеп коюу аркылуу бул жерде биз аларга карата адилетсиздик кылып атабыз деп атабыз. Эми адилетсиздик кылып атабыз деп атабыз дагы, демек бүгүнкү күндө булар айтып аткан нерсеси деле мындай тандоо жасап, кааласа 1 жыл иштеп, кааласа бир жактарга барып эс алып келсе боло берет. Биз ал нерсеге тоскоолдук кылбай элебиз, бирок программанын бизге муктаждыгы жок деп атабыз. Андан кийинки нерсе, экинчи нерсе шарт деп атабыз. Бүгүнкү күндө шарттардын бири-бирине туура келбестиги. Бүгүнкү күндө макул мен 11-ди бүттүм, булар бизге деген 1 жыл убакыт берип койду, бирок мен чет өлкөгө иштеп келгенге, же болбосо ата-энеми чет өлкөгө иштеп кеткенге, же чет өлкөгө саякат кылып кеткенге менде шарт болбой калды. Анда 1 жыл эмне болот? 1 жыл жөн эле кетет деген нерсени айтып атабыз да. Демек бүгүнкү күндө булар айтып аткан нерсе пайдасыз болуп калып атат. Экинчи нерсе, эгерде биз айтып атабыз, булардыгы качан туура болмок, эгерде булар чыгып, билбейм, биз мамлекет катары аларга шарт түзүп беребиз. Ар бир окуучу бүткөндөн кийин, мисалы, ким эмне болгусу келсе, же бир жакка баргысы келсе, биз аларга ушундай шарттар түзүп беребиз, чтобы алар өздөрү 1 жыл ичинде таап алгыдай болуп деп айтышса, анда булардыгы туура болмок. Бирок бүгүнкү күндө мамлекет буларга эч кандай шарт түзүп бербегенден кийин, демек шарт түзүп бербегенден кийин, анда булардын жанагы мурунку эле абалында калып кетиши мүмкүн деген нерсе. Кандайча, мисалы үчүн, мага 1 жыл убакыт берди, мен чет өлкөгө чыкканга убактым жок, кайра эле булар айтып аткан миграцияга кетип калышы мүмкүн да, мен 1 жыл ичиндечи. Анан булар айтып аткан армия деген бул жерде эч кандай мааниси жок. Анан мындай деп атат да, бүгүнкү күндө жашоону үйрөнүү деп атат да. Бул жашоону үйрөнүү, ошондой эле өзү каалаган окууга тапшыруу же тажрыйба алуу, бул ар бир адамда индивидуалдуу нерсе деп атабыз да. Эгерде сен тажрыйба алгың келип атабы, анда билбейм, ошол окууну бүткөндөн негизи эле ошол нерсеге келип такалат да. Сен тажрыйба алгың келип атса, демек окууну бүткөндөн кийин анда сен, пожалуйста, иштей бер, биз сенин каалооңду чектеп элебиз, биз сенин тандооңду чектеп элебиз. Бирок деги өзүнүн максаттары так болгон студенттерге мындай кийлигишпегиле деген нерсени айтып атабыз. Демек бүгүнкү күндө өкмөт тарап бизге эмнени айтпаш керек? Жанагы мамлекет мындай именно ушулардын айынан бизде туура эмес окуу тандап алгандар көбөйүп атат, башкалар көбөйүп атат деп мындай айтпаш керек да. Себеби бул нерсеге мамлекет өзү шарт түзүп берген эмес деген нерсени айтып атабыз. Жазгычылык билдиребиз. Оппозиция башчысы төгүнөп кайрадан өзүнүн линиясын тургузуу үчүн өкмөт мүчөсү чакырылмакчы. Сиздин деле карамагыңызда 6 минут бар. Алгачкы сөзүңүздөн убактыңыз башталмакчы. Барыңызга эми оппозициянын төгүнүп барсак, булар эмне деп атат? Булар айтып атат да, бизде да милдеттенгенибизге неме кылып атат да. Бүгүнкү тандоо битак бар, каалаган неме кааласа окусун, кааласа окуй койсун, кааласа тапшырсын, кааласа тапшырбай койсун деп да. Биз жана башыма айтып бүгүнкү ошол тандоо бар, тандоону коомдун басысы чектеп коюп атат. Башка айтканда, мен 11-чи классты бүтүп атканда мага ансезин түрдө келип атат, сен коом келип туруп мага, сен эмнеге тапшырдың, кайсы окууга тапшырдың, бюджетке өттүңбү же контрактка өттүңбү, кайга тапшыргандасың деп 11-чи класс боюнча кечке сурап келип атат. 11-чи класс бүтөөр менен мага келип ушундай суроолордон кутулуш үчүн мен эптеп бир окууга тапшырышым керек болуп, мен кааласам да балым жетип барып туруп өзүм каалаган бир окууга тапшырып калдым деп атабыз. Бүгүн ошол менин тандоо кылышыма коом чектөө коюп атабы? Эми ошол убакыт, дагы бир убакыт берейин да, ошол коом чектебеген бир убакытта ошол 1 жыл убакытта жашап, ойлоnon жашап, өзүнүн максатын табайын деген нерсени айтып атабыз. Анан башкалардын каалоосун чектеп коюп атабыз дейт да. Биз айтып атабыз, бүгүнкү күндө бул проблематика эмнеден келип чыгып атат? Бүгүнкү күндө окууга тапшырып, бирок ошол окуусун биринчиден ал окуусунан канааттанбаган, бекерге тапшырып алыптырмы деген студенттер толтурат. Экинчиден 4 жыл окуп туруп, дипломун алып туруп, чемоданга коюп туруп, чет өлкөгө өчүп кеткен, же болбосо ушул Кыргызстандын ичинде деле өзүнүн башка кесиби мындай кесибине тиешелүү
башка өзү туура келбеген ишин таштап коюп дагы Кыргызстанда калган жетишсиздик пайда болуп атат. Демек, бул биринчиден адамдын өзүнө зыян келип атат, убактысыз куруп атат. Экинчиден мамлекетке зыян келип атат. Эми биз ошол проблемаларды жою үчүн абитуриенттерге убакыт бере атабыз. Ошол бир жыл ойлоп, убактыңды туура колдоп, максатыңды так жана туура келип стандарт айтабыз. Эми булар айтып атат ошол неме кандай деди, миграцияга кетип баягы иштеп неме кылгандан кийин кайра миграцияга кетип калып атат деген сыяктуучу. Эми бул учурда деле миграция болуп же болбосо акчага кызыгып башка окууга кызыкпай окууга кызыгып калып кетип калган учурда деле бул нерсе туура болот. Эмнеге? Анткени сен 4 жылыңды кечкен университетке боротуп жүргөндөн көрө сен ошол акча табуу сага маани берүү экенин билип туруп ошол акча табуучу башка иште белгилеп ошол иштеп кетип атканың бул сен үчүн туура экенин түшүнүп атасың. Башка айтканда 4 жыл сага чөйрөгө калып атат деген нерсени айтып атабыз. Эми айтып атпайсыңбы, жаштардын туура келбестиги бар, сен окуя билбейм, иштегенге мүмкүнчүлүгүң жок, же болбосо чет өлкөгө чыгып эс алганга мүмкүнчүлүгүң жок депчи. Буга айтып атабыз, ошол шартың туура келбесе, хотя бы үйүндө отуруп ойлон, мен кайсыга тапшырсам туура болот, же болбосо ошол тапшырчу университеттин экзаменине даярдан деген нерсени айтып атабыз. Башка айтканда, бүгүнкү күндө айтып атабыз, 11 класста кандай учурда 11 класста мектепти бүтөм деген учуруң. Ал учурда сен оюңдан бир 11 класс бүтүп кайсыга тапшырам, же болбосо экзаменге кантип даярданам, экзаменден өтөмбү өтпөймбү деген суроолор бар. Андан тышкары дагы сенин мээңдин көпчүлүк бөлүгү не деген, мен ушул 11 класста мектептин акыркы жылын жашап кетип атам. Мындай көңүл ачып, же болбосо өзүң каалагандай бактылуу моментте жашалышым керек деген нерсе сенин мээңде болуп дагы тиги окууга даярданганга караганда, же болбосо максатыңды аныкта жашап ойлонго караганда сен ошол көңүл ачууларга көбүрөөк убактыңды бөлүп туруп максатыңды таба албай калып атасың да. Андан кийин сага майдан июнга чейин убакыт берип атат, могул окууга тапшыр депчи. Ал кыска убакытта башка анын деле майдан кийин июнда сен барып туруп гос экзамендерди тапшырып жүрөсүң же башка тапшырып жүрөсүң. Сен мындай нормально отуруп, мен эмнеге тапшырам, эмнеге окуйм, келечекте эмне болом деп нормально ойлонгонго сага мындай убакыт жок болуп атат. Биринчиден колуңдун баскысы, экинчиден сенин мээңдеги немеге жана шаң сүйөккө неменин баскысы, үчүнчүдөн жанагы убакыттын аз болгону болуп атат да. Эми дагы кандай нерсе болуп атат, ошол дагы бир нерсе, ошол 11 класс бүткөндөн кийин бала өзүнчө мындай турмушка кадам таштап баштап да. Турмушка кадам таштап жашоого кадам таштап баштап атат. Башка айтканда, кечке ата-энеңдин акчасын жеп, же болбосо ата-энеңдин үйүндө кечке бир мектепке барып кайра келип, мектепке барып кайра келген окшош графикте жашагандан башка жашоо бар экенин, же болбосо башка графикке өтөйм дегенин көрүп атасың да. Сен качан иштеп атасың, же болбосо үйүндө отуруп баягы брачкаларга, же болбосо сиңдер менен чоң убакыт өткөрүп атасың. Ошол моментте деле сен ойлонуп атып деле, мен ушул хотя бы үйүндө иш кылбай эс алып отурсам деле ошол моментте сага ойлонууга убакыт келип атат деген нерсени айтып атабыз. Мигранттарга айтып атат да, бүгүнкү күндө ошол мигранттар эмнеге келип атат, окууга тапшыра албай ооруткан бала жетпей калып кетип атат, же болбосо билбейм, максатын таба албай калып чет өлкөгө кетип калып атат. Анан алар эмнеге кайтып калып атат? Алар ошол тиги жака кетип калгандан кийин эми бир жыл мектепке кетип кайра окуйм, кайра алдыга 15 секунд кайра келейинби деп туруп мындай аларда уже мээсине сиңип калганда уже 15 класстан кийин окууга тапшырбаса уже сен мындай тупойсуң, же болбосо когум мен немелер шылыңдайт деген сыяктуу нерсе сиңип калганда ошонун айынан кайра кайткысы келбейт, ошол ишинди улантып берейин деген нерсе алардын мээсине калыптан жашап келип атат. Эми биз бир жылды киргизген эмне болуп атат, ошол мигранттар барып туруп иштеген жаман экен, монтип неменин кухнясында, орустардын кухнясында тамак бышырып идиш жууп жүргөнгө караганда мен окууга диплом алып өзүмдүн бир кесипти аткарганым жакшыраак экен дегенди түшүнгөндөн кийин ошол 3 ай 4 ай иштеп туруп түшүнгөндөн кийин кайра келип Кыргызстанга келип окууга неме кылганга тапшырууга же болбосо ошол нерсени түшүнүүгө убактысыз болуп атат деген нерсени айтып атабыз. Эми бул менен эмнеге жетишип атабыз? Ошол биринчиден абитуриенттин окуп токтоосуна, жашоодо тажрыйба токтоосуна, өзүнүн максатын табуусуна, экзаменге даярдануусуна жана өзүнүн күчүн калыптандырышына, өзүнүн оюн тежекке бөлүүсүнө жана андай жолдо айтып атабыз. Армияга алып кетип калса убакыт болгон деши мүмкүн, бирок муну айтып атат да, ал система киргенден кийин армиянын убактысы жана университетке сен киргенден кийин армияга бара албайсың дегенде эле ошол бир жылдын ичинде армияга бара албайсың деген система чыгат.
Өкмөттүн сөзүн төгүндөп, өзүнүн линиясын кайрадан тургузуу үчүн оппозиция мүчөсү чакырылмакчы. Сиздин карамагыңызда дал ошондой 6 минут бар. Алгачкы сөз эстеген убактыңыз башталмакчы. Катташтар жана катнашкан урматтуу сот, мен сөзүмдү катташтар тууралуу баштайын дайын эле. Булар 20-кылымдагы Улуу Британия жөнүндө сөз кылышты. Бизге азыр Улуу Британия эч кандай текшерүү жок да. Азыр 20-кылымда эмес, азыр 21-кылымда иштеп жатабыз. Анан экинчи маселе бул адилетсиздик. Чындыгында бул жерде өтө чоң адилетсиздик болуп жатпайбы? 11-класс бүтүнлөөгө тапшырам деп толук анын максатын коюп бүткөн студенттер эми бир жыл эмне кылат? Ошол маселеге булар жооп бере албай жатышат. Анан ага негизи ага бир жыл шарт эле эмес, 11 жыл бою өзү мындай багыттары боюнча окуду, билди, көрдү, мугалимдерден жана башкалардан үлгү алды. Мындай кесимди өзү тандап беришке мынча чоң убакыттын деле кереги жок да. Анан шарт барбы же жокпу деген маселе боюнча шарт барбы, ооба кээ бирки окуучуларда шарт болушу мүмкүн. Эми ошол бир жылны чындап эле силер ошол негизи системасы боюнча бир жыл бою саякатка кетириши мүмкүн. Кээ бирки окуучулар чындап эле билимине, кээ бирки окуучулар чындап эле тажрыйбасына кетириши мүмкүн. Бирок кээ биркилер чындап эле шарт жок. Кээ биркилер шарт жоктон жумушка кирип кетиши мүмкүн бир жыл ичинде. Буларга кандай маселе чара колдоносуздар? Бул үчүн булар эч кандай төгүндө жүргүзгөн жок. Анан үйдө отуруп эле ойлонсун, эгерде шартыңар жок болсо үйдө отуруп эле ойлонсун алар деп атпайбы? Эмне үчүн үйдө отуруп ойлонушат бир жыл бою? 11 жыл бою эмне кылып жүрүштү булар? Анан 11-класста иш-чаралар көп болот, ойлонушка убакыт жок болот. Ойлонушка убакыт бар болот. Мисалы үчүн булар кандай билбедим го, бирок мен негизи эле тажрыйбам боюнча 9-класстан баштап эле ояртага саятыптар башталганда, анан булар эмне үчүн 11-класска келгенде шарттарыбыз жок болуп калат, иш-чаралар коюп кетип жатат. Андай ошол үчүн биз кошулуш керек дейт. Анан бир жылдан максаты так аныкталган студенттер калыш депчи. Эми бүгүнкү күндө ортодон бир эмне үчүн аз балалардан саны көп болуп атат жана бүгүнкү күндө биз көпчүлүктүн укуктугун карашы керекпи же астык адамдын укуктугу үчүн көпчүлүктүн укуктугу майылбы же астык? Албетте көпчүлүктүн укуктугу майыл, бирок ОРТдан аз баласы калгандар эмне кылат деген маселе боюнча шарт суроо берип жатат. Бул жерде ОРТдан аз бала алып калгандар булар өздөрүнүн билимдерине жараша университет, колледж, институт ушул тармактар булар коюлган жана ушуларга гана тапшырышат. Анан бир айта кетчү маселе, бир жылдан кийин баланын ою кандай болот деген чечим болуп атпайбы бул жерде? Бир жыл ичинде бала келсин, иштесин дейт, саякат кылсын дейт, жана тажрыйба топтосун деп булар бир жыл убакыт беришет. Эгерде ошол чындап эле врач боло турган же болбосо жакшы мектептин эси боло турган максаттандык бала бир жыл ичинде эмне кылышты билбестен бизнеске кирип кетчү болсо, акча кармаса жана врачтык менен буну салыштырат да, өзүнүн максаты менен, өзү койгон максаттагы кесиби менен, болгон деген кесиби менен учурдагы майнасын аштырат. Мага зачем кереги бар ошол врач болуп, ошончо кыйналып иштеп, андан көрө бизнес эле кыла бербейм деп ар кандай ой бузулуп кетип, ошонун натыйжасында туура максат койгон балдардын деле оюн бузуп жатышат булар. Анан коомго эч кандай чектөө, анан коом бизге чектөө коюп жатат деп жатышат. Бул коом негизи эч кандай чектөө койгон жок да. Именно ошолордун айынан максатынан адашкандар көп болуп жатат. Анан негизги эле маселе булар биздин адилетсиздик болуп жатат деген маселебизге мындай толук төгүндө бере алышпады деп айтам. Сагаз менен эскен болбойт. Анан бактылуу моменттер жөнүндө сөз кылыштыңыздар. Бактылуу моменттерди табыш керек, ошол бир жылдын ичинде саякат кылыш керек деп. Ооба, бир жылдын ичинде саякат кылыш керек, бактылуу моменттерди табыш керек, бирок окуучулар эмне кылат? Булар бул жерде дагы адилетсиздик болуп жатат. Анан ошолорго төгүндө негизги төгүндө ошо адилетсиздикке төгүндө бере алышкан жок.
азыр çok билдиребиз. Ушун менен биринчи столдордун оюну жабык жарыяланган. Экинчи столдордун оюнун ачып берүү үчүн жана ошондой эле оюнун линиясын тургузуу үчүн биринчи өкмөттүн башчысы чакырылмакчы. Экинчи өкмөттүн башчысы чакырылмакчы. Сиздин карамагыңызда дал ушундай 6 минут бар. Алгачкы сөзүңүздөн убактыңыз башталмакчы. Bizim bu balada GAP yer praktikası girişi gerekli bize. Kolajın açısından GAP yer bu okuyucu birinci kasıtından gün terörün üniversite şapşırlar bir cüre salıp kadar hesap gösterip ataldı. Şunu böyle misalı batışta okuyucuların kengeri tarafından GAP yer praktikası şunu böyle okuyucu mektep bütünlüğünün orasının gerçekten de o analizin diyor başkaça bir maddeler konuşuyor şu mesele kodun gerektiğinde şu böyle misalı biz nege bu praktikada milletten girişimiz gerektiğini soruğa cevap versek bu yerde en alçak kesipten de sorusu olacak misalı kesipten de dönünce adamlar canlı olmayan şarkı olmayan kesipten de alçaklarda giyin ala kesipte kalasa da koy jana natijada bu kesipte özü süybөгөн adisi болот же болбосо башка кесипте окуп жатсагы иш жүзүнө келгенде башка кесипте ишке ашырат. Ошондой эле мисалы бул жерде бир кыска ой жүгүртүү болот. Мисалы биз эгерде бул практиканы колдоп бир жылга чет өлкөгө чыгып алардын маалыматтарды өзүбүзгө топтоп дүйнөгө болгон көз карашыбызды өзгөртүп ошондой эле азыркы учурда кайсы кесип актуалдуу дүйнөдө кайсы мисалы мен журналистиканы тандасам чын эле ал өз кесиби менен мыкты болуп дүйнөдө орунду таба аламбы деген сыяктуу суроолорго ушул бул практиканын жардамы аркасында чыгат дагы өзүнүн көз карашын өзгөртөт жана кесип тандоо үчүн өзүнүн аракеттерин жасайт. Ошондой эле мисалы биз бул жерде айта кетсек жаман өлкө бириксиз өлкө кайсы убакытта турат деген суроого жооп берсек мисалы эгерде ошол өз кесибин сүйбөгөн же айда жоктон иштеген кесип ээлери болсо мисалы мейли ал сварщикпи мейли ал мугалимби мейли ал доктурбу эгерде өз кесибин сүйбөсө бул жерде күчтүү мамлекет болбойт. Тескеринче ал күчтүү мамлекет алсыз мамлекетке айланат жана ушул учурда өзүнүн кесибин тандоодо катачылык кетирген менен дүйнөгө болгон көз карашы өзгөрүлбөй бир бурчта гана ой жүгүртүп мындай кыска ой жүгүртүүсү менен жүрө берип бул жаман мамлекетти куруп алышыбыз мүмкүн экен. Ошондой эле биз сыртка чыгып башканын менталитетин башка тилдерди башка практикаларды үйрөнүү менен катар биз өзүбүз эң мыкты адис болуп келаткенбиз. Мисалы азыркы учурда биз өнүкпөгөн өлкөлөрдө көбүнчө мыкты адистердин жетишсиздиги болуп саналат. Ошондой эле мисалы биз чыгып келдик көзүбүз ачылды дүйнөгө болгон көз карашыбыз өзгөрүлдү дагы биз ошол нерселерди өзүбүздүн өлкөбүздө ишке ашырабыз дагы мыкты адистердин жаралышына шарт түзүп мисалы эгерде биз өнүктүрүш үчүн башка мыкты адистерди чет өлкөдөн алып келе турган болсок аларга көптөгөн финансылык жактан көптөгөн каражаттар коротулат. Эгерде биз чын эле өзүбүз мыкты адис болуп Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн башка практикаларды башка бир методдорду үйрөнүп келсек өзүбүздүн Кыргызстандын мисалы жөнөкөй эле мисал өнүктүрүп андан алып кетүүгө күчтүү бир өлкө түзүүгө шарт түзөткөнбүз. Ошондой эле бул ушул практиканы программаны милдеттендирүү коомдогу модель болуп саналат экен. Мисалы бизде бир жакшы сөз бар, тоораган карашат деп. Мисалы биз бир жылыбызда аябай шашуу менен мен университетти тапшырышым керек, бир билимдин ээси болушум керек деп бир кыска ой жүгүртүү менен же биринчи мисалы өзүбүздүн каалообуз менен гана кесип тандап бир кадамдарга барсак, эгерде биз бир жыл убактыбызды башка чет өлкөдө өткөрүп, башка бир теорияларды, башка бир түшүнүктөрдү алып келе турган болсок, бул жерде биз ошол бир жыл тикке кетирген убактыбызды экономдойт экенбиз дагы коомдогу маселебизди өзгөрткөнбүз. Ошондой эле эгерде адамыбызды коомдо турат бул практиканы милдеттендирүү менен биз эң сонун өлкөнү түзүшүбүзгө бир шарттар түзөт экен. Ошондой эле мисалы эгерде бизде мындай нерсе бар, кандайдыр бир студент контракт менен окуп калса, ата-энеси аны жолго чыгып койбостон аны камсыздайт, каржылайт. Ошондой эле мисалы бул практиканы киргизе турган болсок, адамдар, ата-энелер мотивация алат, астыгы умтулуусун иштетет дагы. Мисалы контрактты төлөп аракет кылып атканда эле буга дагы өзүнүн каржысын, өзүнүн
үйүндө башка койкага кетип аткан мындай пайдасыз чыгымдарды ошо баласынын чет өлкөлөрдө көрүп өзүнө өнүктүрүү үчүн жумшайт дагы. Бул мындай турган нерсе болуп калат да. Мисалы ушул нерсени кылышым керек, ушул нерсе сөзсүз түрдө аткарылышы керек деген сыяктуу ата эненин үстүндөгү бир баласы үчүн аткарылган кичинекей бир милдети болуп калат. Ошондой эле бул жерде мотивация жаралат жана алдыга болгон умтулуу күчөйт. Ошондой эле мисалы биз бир гана аккан арыкта ага бербестен ал арыктын нугун өзгөртүп башка бир өзгөртүү киргизишибиз керек. Дайыма эле бир калыптын ичинде кайнап эле жүрө берместен сыртка чыгышыбыз керек. Кичинекей бир жерди кичинекей гана бир бурчту көрүп өзүбүз кыска ой жүгүртүүнүн ордуна башка өзүнүн өзгөртүү дагы ошо биз өзгөртүү киргизишибиз керек болот. Баарыңыздарга дагы бир жолу салам. Анда эмесе сыйлуу Азимдин белек бешкектери тапшыруу алуу үчүн быйылкы жылдын кандидаттары Сезим Кудайбекованы чакырылсак. Жана да ошондой эле бизден өнөктөшүбүз Төм элчисин чакырып алсак. Биринчи эң мыкты спикерди сыйлоодон баштасак, бүгүнкү турнирдин эң мыкты спикери Нурадилова Алия. Түгел калды кайра. Спич болбойбу. А вот спикердик болобу? Сүйлөйт обязательно да. 1 мүнөт. Өзүнүн ичинде эмоцияларыңызды бөлүшөсүз. Саламатсыздарбы? Аудитория, жалпы аудитория. Мен негизинен бул сыйлыкты жеңип алгандын бирден бир себеби экинчи курста окуйм. Ошол менин тажрыйбамда чоң болду деп эсептеймин. Эми ушул нерседен экинчи курста окуйм, бирок дебатка келдим деген нерседен чоң нерсени түшүнө алсаңыздар болот. Себеби мен азырлыкта келбей эми болду, эми эмне кереги бар деп деле дебатка келбей койсом болмок да. Бирок мен дебаттын ушунчалык жакшы экендигин сездим. Жана келгенде эле биринчи күнү атмосферасы мага аябай жакты да. Бул дебат мага бир өзүнчө бир үй бүлө болуп бере аларын сездим. Кандайдыр бир аура, жакындык пайда болду өзүмдөчү. Мына ошон үчүн келдим да. Анан өзүмө кичилер менен ойнойм, мен өз группалаштарым уже менин апашкаларым десем болот да. Бирок ошентсе дагы уялбай эле келип жатам. Жана өзүңөрдүн дагы уялып жаткан же болбосо уже кеч болуп калды, башка эле пландарды кое берейинчи деген досторуңар бар болсо, бул дебатка келип биздин атмосферага кошулушуна чакырам. Сыйлыгыңыз болсун, сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Эми болсо орундарга түшүп, Үчтөн баштап эйтинден айтасың, анан кийин айтасың. Iya. бүгүнкү Азарчы Кап турниринде 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Аягында Чокморов командасы. Экинчи орун менен сурап эле чыгабыз командасы.
Stop. Prank. Kontrolden çıkıp ettik. Экинчи орунду чечеге чогулушкандар командасы. Banner'in canından çıkılıyor, Banner'in canından. Banner'men tartsaňar Sürötkö tartkanda. Kanat değil. Çok palju olmuş. Чеки Брейки. Bizdeki полезный рак idi. Молодец. Sizler için. Ya, hiç boldu. Size bileğine taşkın. Oşa полезный ekan. Çöntöktөрgө. Aynen 3 koydum okuyup atlıyorum. Врачкам туган күндө подарок коём. Немеде içinde mi var ki ne öyle? Evet, полуфиналга чыккан 4 командалар билеттер бар. Полуфиналга чыккан 4 Урuk алганга неме сертификат экен. 10%. Азмо 3 таламдай ошон үчүн неме абайлага. Чыгып албайсың нормально. Жомарт чыгып алгыла, видео тартылды. Отчет берет. Давай. Мира, бери. Buraya çıkarmadım. Ben sıcak yok. Eko. Aynı yerim. Bana alıp çıkmadı mı? Spokojno, to'xtab qolmasdan kelyapti, turli aylanishni g'ashib ketdi. Qo'shib ketamiz topildi-da. Sizdan beklar, qo'shib Oyna o'yini, jana ko'rganlarga desam. Общий фото. Общий фото, келгиле.
Qanday deb? Aktif Instagramdan ayoy aktivni qatnashishni surangan edik. Bayramga necha bu yerda men qarab o'tirib ayoy aktivni belgilashga o'zgacha rostchilik Ey, neme qillam, o priz alganlarchi suratga tortib, atmetka qilib rahmat deb qo'yg'lar. Elkide bundan da ko'p sponsor bo'lamiz deydi. Söz versek o'zingiz turdan emotsiyangizlar bilan bo'lishib, surat berib qo'ysangizlar. Speech. Faboy Zino degan bor, aşağı chiqarish kerak. Faboy Zino degan bor-ku. Faboy Zino degan. Qirg'izchalik. Eng birinchiden bugungi o'yinni uyushtirib bergan 2000-yilgi pokoleniyaga janob demirchi bo'lgan demirchiga cho'ng razıçılığımды bildirem. Oyun özgöçö sonun bir emotsiya menен özgöçö bir dеңгээлде өттү деп айта алам. Себеп дегенде мен эч ойлогон эмесмин финалга чыгам жана финалдан биринчи месттен алам деп. Bu men үчүн жашоомдогу өзгөчө бир күндөр катары эсте калды. Жана буга чейин дебатка келгенде дебаттагылар үй бүлөң болуп калат деп айтышканда мен буну кыргызча айтканда кулактын сыртынан гана кетирип жаткан. Бүгүн дебатка келип катышып көрдүм жана чынында бул нерсе деген үй бүлөң болуп калат экенине эми ишендим. Себеп дегенде бул жакта деген мен финалга чыкканда мага деген дем күч берип жана ар кандай куттуктоо сөздөрдү айткандарга көрүп мен чынында дебат мен үй бүлөм экенин түшүндүм. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Сөгүнбөй сүйлөдүм. Биринчиле uyuşturucularga чоң рахмат. Uyuşturucularга спонсорлорго дагы бир чоң рахмат. Жылда негизи сертификатта стачекторго көбөк берүүчү эмес, бизге дагы кошуп берсиңер. Эй, мен 100 сом берле. Жана негизи оюн негизи жакшы болуп келатканда биринчи нерселерде өзүм мындай хотя бы полуфиналга чыгат окшойм деп ишенип келаткандан жана брейктен чыкканда окутуп командалар айтып атат даже 9 мен 10 айтты дагы менин командамдын аты чыккан жок да биздеги жана шок болуп отуруп калдык, эмнеге чыкпай калдык, менин хотя бы 8 балл менен 10 месторда илиштек болмок деп жана ошол убакта экөөбүз тең кеңес келип баштаган, эмнеге андай болуп кетти деп анан келсек эле ислам келип туруп экөөбүз бир мындай келип десе мындай сүйүнүп кеттим негизи чыкпай калдым го деп ойлосам ушундайчы. Анан ошол чыкканга жардам берген бүгүн кечки жантыда ойногон Семукка чоң рахмат. Экөөбүз негизи 2 күн мурун эле команда түзүлдүк, мындай ойнобойм болуп отуруп анан түзүлүп кечээ эле тааныштык. Экөөбүз тамашасы ошондой болот экен. Дагы бир нерсе, мен 2 жыл мурун дагы ошо Асатикап ушул жерде ойноп менеги финалга чыкканмын, 4-орунду алып калган го ошол. Анан 2 жылдай алат кетсин. Ал өзүн айчып отурган, бүгүн дагы ушундай болуп калат го деп отургам жана бул жака катышып анан кайра элизеге чыгып значит 4 экен болду. 2 жыл мурун мен жасаган нерсени сен жашайт экен деп отургам. Рахмат ушул сырттагы бергенине. Жардам берип, жанында жүргөн адамдардын баарына чоң рахмат. Караш. Uyuşturucularga даңқ. Кол чабуулар. Бүгүнкү турнирге салтты сактап келип, катышып берген үчүн улуу мүчөсү Акыл Байкеге сөз бермекчибиз.
Ошо рахмат барыңыздарга. Турнир уюштуруш негизи өзү оңой эмес. Барыңыздарды дагы Бурлак командындагы организатор катары ошолордун кесилиши менен куттуктайбыз. Тойлор аябай көбөйүп атат. Тойлор көбөйсүн. Ошо турнир аябай сонун деңгээлде өттү. Ушу бардык келип берген айчокторго да, старчокторго да ыраазымын. Рахмат. Силер келбесиңер оюндар жакшы болбойт болчу. Айрыкча Жомарт эртең менен туруп, ушакка келип, мисалы, мындай старчоктор көп да. Мен деле мисалы үчүн баары эле ушундай старчок болгондон келиш кыйын деп ойлойбуз, бирок чындыгында биз новичокторго караганда көбүрөөк сагынабыз деп атты, ошондуктан баарыңарга чоң рахмат. Бир нерсени айтайын деп аткам, кийинки турнирде айтам. Кен айтайын деп. Söz için bizden olduğun müçösü Nuriza'ga söz versek. Ең аяғы сенсің бе? Билбесиңер бе тапайсың? Barınızdарға келгениңиздер үчүн, катышып бергениңиздер үчүн абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кемчиликтер кетсе, катарсыздыктар кетсе, кечирим сурайбыз, ал нерсе ой жерде болот экен. Ошо эң негизги кетирген катарсыздыктарыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Келип бергениңиздерге, ойноп бергениңиздерге 24 команда болгондо эле биз өзүбүз шок болдук. Ушунча команданы кандай болот депчи. Соттор жетеби, ушу өзүбүздүн уюштуруп аткан команда, өзүбүздүн поколениялар соттор жетеби деп аябай не уверен болуп. Кандай соттойбуз деп аябай коркконбуз. Чынында старчоктор келсе кантип соттойбуз, майра меже келсе кантип соттойбуз депчи. Майра меженен аябай коркконбуз. Акылга кирерден эле. Ой, сүйіндік топ. Кечиресиздер, дагы бир сөз бар экен. Биздин ушул турнирге жардам берип, бизге жол көрсөтүп, негизи эле онлайн болуп башталгандан бери бизди колдоп коштук. Акылдан сатып үйрөтүп келаткан биздин атабызга сөз берсек. Ошо негизи буга чейин мен көп эле Азарттык капка катыштым, анан негизи өзүмдүн үйрөткөн окуучуларым дагы кандай турнир уюштурат деп өзүм көп сарсанаа болуп, анан иштерине деле көп кийлигише албай же кийлигише албай калсам мындай көп ишенбестик жаратып турнирдин мындай алгачкы жолу уюштуруп, өздөрү дагы онлайн болуп калса, тиги офлайн турнирдин өзгөчөлүктөрүн, детальдарын анча билишпесе кандай болот деп ойлогом. Анан бирок бүгүн аябай мындай мени күткөн нерседен дагы жогорку деңгээлде өткөрүштү да. Өзгөчө соттогондорду да андай деле одоно катачылыктарды кетиришкен жок. Бардык адилеттүү эле болду. Адилеттүү түрдө финалдан утулганымды мойнума алам. Кайсы бир рунда 3-орунду алып калдым. Ага деле барын мындай өзүм түшүндүм, анан башка старичоктордон эле жакшы эле фидбектерди угуп атам да. Эми 1-2 исключение бар ошо. Алар өздөрү деле билет. Ошо анан эмки суббота күнү көрүшкөнчө дагы жалпыбыз менен ошо Аяғына келіп жетті, көңіл бұлып бергеніңіздерге чоң рахмат.